Саламатсыздарбы? Мен сиздерге азыр кент бизнеске кантип акча салабыз ошол жөнүндө, пайырден кантип акча салабыз ошол жөнүндө айтып бермекчимин. Ал үчүн биз могул жерде меню турат, 3 сызык, ушул менюга кирип, финансы бөлүмүнө киребиз. Финансы бөлүмүнө киргенден кийин баланс, компенсация, купить деп турат го. Купить кент дегенди басабыз. Купить кент дегенди баскандан кийин бул жерде баягы картадан, электронный кошелектон, анан внутренний баланстан кент алсак болот. Биз болсо азыр мына кешмост деп турат го, ушуну басабыз, себеби биз электронный кошелектон акча салабыз. Андан соң биз ылдыйга жазып канча евро салабыз. Мен 15 евро деп жазайын. Андан соң биз оплатить дегенди басабыз. Оплатить дегенди баскандан кийин бул жерге биз пайырден, перфект монетен, биткоин, биткоин кеш, даш, эфириум, латкоин, Ripple, TZ, Tron, кеш баарынан каалаганыбызда кайсы акчаңыздар болсо ошодон салсаңыздар болот. Пайыр евро, рубль, доллар деп турат. Мен пайыр рубльден тандайын. Пайыр рубль деп тандадым. 15 евро салышым үчүн менден 4% неме, башкача айтканда 49,54 рубль, 49,5 рубль комиссия кармайт экен. Курс 82,5 евро менен рубльдун курсу. Бүгүн 9 май 2020 жыл. Мен ошондо 15 евро салышым үчүн 1287, почти 1288 рубль төлөйт экенмин. Перейти к оплате дегенди басам. Андан соң биз мына жерде пайырден төлөйсүңбү деп атат. Ооба, пайырден төлөйм деп биз пайырдын ортосун басабыз. Алыстатып 1287 94 подтвердить кылабыз. Подтвердить кылганда биз кайсы пайырден төлөшүбүз керек акчаны, ошол жөнүндө пайырыңы кошелекке кир деп жатат. Бул жерде кошелегибизди, пайыр логинибизди жана паролубузду жазып, код безопасности деген жерге бул жерде турган кодду жазабыз. 23825. 23825. Анеке далее деп туруп пайыр кошелегибизга киребиз. Күтүп турабыз. Мынеке кирди автоматически. Менин балансымда азыркы учурда 1314 рубль бар экен. Мен 1287 рубльды подтвердить кыламын. Мынеке оплата, платеж выполнен успешно деди. Бул дароо эле түшпөйт сразу эле. Күтөсүздөр, жарым саатта түшүп калышы мүмкүн. 1 саат, 2 саат же 4 саат же болбосо 24 саатта түшөт. Акчаңыздар түшпөдү деп кыжалат болбоңуздар, сөзсүз түрдө биздин кабинетибизге түшөт. Кабинетибизге акча түшкөндөн кийин биз кент монетаны сатып алышыбыз керек. Карап кабар алып турасыздар, качан кабинетке акча түшкөндө кент монетаны кантип сатып алабыз, ал жөнүндө дагы мен сиздерге видео тартып, баланска түшкөндө көрсөтүп беремин. Катталыңыздар, иштеңиздер, баарыңыздарга ийгилик.